Саламатсыздарбы достор, мен атым Альмир. Бүгін мен күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырам. 5 октябрда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Кримтөбөл Камчы Көлбаев жерге берилди. 4 октябрдан 5-ине караган түнү анын сөөгү туугандарына берилгенин бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары жазган болчу. Тажияга 3000ден ашуун киши келгени айтылды. Көлбаевдин кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөнү тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 4 октябрь күнү кечинде ырастаган. Аны кармоого уюшкан кылмыштуу топтун башчысы Дөө Чыңгыз Кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө катыштыгы бар делген арыз негиз болгон. Кримтөбөлдү кармоо учурунда Көлбаев атайын кызматтын кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбей куралдуу каршылык көрсөткөнү айтылат. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө, анын ичинде атайын операцияда жок кылынган Камчы Көлбаевдин жакын чөйрөсүнө кайрылды. Мен кечээ жок кылынган Кримтөбөлдүн жанында жүргөндөрдүн баарына эскертип коеюн. Эгер кимдир бирөө коомго каршы баш көтөрчү же мыйзамга каршы аракеттерди уюштура турган болсо, мыйзам чегинде катуу жазаланат. Мен эскертүү берген нерсемди дайыма аткарам. Мен ошол криминалдык элементтерге кайрылам. Мыйзамды бузбагыла. Мындан ары өлкөбүздө эч кандай мыйзамдагы ууру, эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Кимде-ким жаңы ууруларды, жаңы лидерлерди түзөбүз деп жаткан болсо, катуу формада жазага тартабыз, деп эскертти Камчыбек Ташиев. Ташиев мындан ары мурдагы мыйзамдагы уурунун ордуна жаңысы келет деген болбой турганын дагы белгиледи. Эми өлкөбүздө уюшкан кылмыштуу топтун мыйзамдагы уурулардын жаңы лидерлери болбойт. Ушуну ар бириңер түбөлүк эстеп калгыла. Мен жоопкерчиликтүү түрдө айтам. Кимде-ким аракет кылса жазаланат, деп кошумчалады. Кримтөбөл Көлбаев кармоо операциясынын учурунда жок кылынганы тууралуу кабар тарагандан кийин бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупция кылган мойнуна алып, айып төлөп бошогон Райымбек Матраимов УКМКга алып келингени белгилүү болгон. 5 октябрда атайын кызматтан Матраимов профилактикалык маектешүүгө келип кеткенин тастыктады. Ал арада Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү, Кримдүйнөдө Алтуха деген кайманаты бар Алтынбек Ибраимов үй камагына чыкты. Сот чечимди 4 октябрда чыгарган. Кримтөбөлдүн баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен УКМКнын тергөөчүсү кайрылганы айтылат. ЖМКнын маалыматына ылайык Алтуха келтирилген зыяндын ордун толтуруп берген. Алтуха жана Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун дагы 3 мүчөсү 2023 жылдын май айынын аягында көп жылдан бери өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык кылган деген шек менен кармалган болчу. УКМКнын маалыматына ылайык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кыргызстанда жана КМШ өлкөлөрүндө кылмыштуу схеманы уюштуруш үчүн ишкерлерден Кытайдан ташылган эл керектөөчү товарларды тартып алып турушкан. Алар алдамчылык жол менен жеке транспорттук логистикалык компаниянын болжол менен жалпы суммасы $385 000 түзгөн эл керектөөчү товарын мыйзамсыз тартып алышканы белгиленген. Ош облусундагы Ноокат районунун аймактык ооруканасында 28 жаштагы аял төрөттөн каза болду. Аял 3 октябрда саат 20:30 чамасында көз жумду. Наристе аман. Маркумдун артында 3 баласы калды. Учурда аялдын өлүмү териштирилип жатат. Мэр жана судьялар үчүн Жалал Абад шаарында 11 кызматтык үй курулду. Маалыматка караганда аталган турак жайлардын курулушу президенттин иш башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүп, учурда анын ички жана тышкы инженердик коммуникациялык жумуштары жасалууда. Жалал Абад шаарынын мэринин биринчи орун басары Кубанычбек Кеменалиевдин айтымында аталган үйлөр 10 судьяга жана шаар мэрине берилет. Жалпысынан облус боюнча 50дөн ашуун бир кабаттуу кызматтык үйлөрдүн курулушу аяктоо алдында турат. Бул демилге мамлекет тарабынан кызматкерлердин жер которуп, тажрыйба алмашып иштөөсүнө көрүү экени айтылды. Өлкөдө нан жана нан азыктарынын бааларына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди. Бул тууралуу 5 октябрда экономика министрлигинен билдиришти. Анда мындай чечим 3 октябрдагы токтом менен социалдык мааниге ээ азыктардын бааларынын өсүшүнө жол бербөө максатында кабыл алынды. Буга чейин министрлер кабинети өлкөдө азык-түлүк коопсуздугун сактоо жана баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында un жана буудайды чыгарууга 6 айга чектөө киргизген. Кыргызстанда сентябрдын аягында нан менен ундун баасы кескин көтөрүлүп кеткен. Азаттык билдиргендей, Казакстандан импортталып келген бир кап ундун орточо баасы 1000 сомго кымбаттаган. Ошону менен катар нандын баасы да көтөрүлгөн.